Рахмат. Урматтуу кесиптештер. Биринчиден суроо берип атканыбыздагы, суроого жооп берип атканыбыздагы соңку өзүңөрдүн суроо жоопторуңарды карап койсоңор да кайсы тилде сүйлөп атканыңарды түшүнөлү да. Айрыкча сиз, жолдош министр. Анан кыргыз тил деп, мамлекеттик тил деп, анан ураган чакырабыз. Өтө адамдын кулагына жапайы сөздөр менен сүйлөп атасыңар да. Поездкага барып келдик, анан отпускать еттик, анан собирать этип атабыз деп эле. Карагыла да, бир аз маданиятты карагыла деп атам да. Экинчи жагы. 700 000 тонна көмүрдү сырттан ташып алабыз. Канча акча каражат кетиребиз ошого? 700 000 эмес, былтыр 400 000 ташып алдык. Сиздин сөзүңүздөн улам айтып атам мен. 1 миллион 200 000 тонна керек дедик, 500 000-ин өзүбүздөн алдык дедиңиз, демек 700 000 калып атат. Мен сиздин арифметикаңызды айтып атам. 1 миллион 200 000 керек дейбиз. Ооба, 500 000 өзүңүздөн алдык. 50 000 тоннасын таш көмүр алып келет. 600 000-ин кара кече ташыды. Сырттан канча келет? Былтыр 400 000 алдык. Анткени бизде мурдагы жылы күн жылуу болгон, ошол жерден запасыбыз калган, ошон үчүн азыраак. Канча акча кетет ошого? Былтыр алганыбыз $53.4 тоннасын. Канча болот ошондо? Так, 53 400. Где-то 200 000 доллардын тегерегинде болот. Канча? 200 миллион. Ошол 200 миллион долларды кыргыз көмүр өндүрүүчүлөрүнө берсеңер көмүп салат го Бишкекти. Адахан Кимсанбаевич, мен бүгүн да макулмун, көмүр алып келсе, биздин казган көмүрчүлөр түштүктөн бияка көмүр алып келгенде ошол Казакстандан алган көмүрдөн да кымбат болуп калат. Эч ким макул болбой койду. Мен билем. Экинчиден биздин кара кече анчалык объемду ташый албайт. Мен караңыз. Казалбайт. Ушул күз башталат, көптөгөн ишкерлер айтат. Биз моомча баада алып баралы деп атабыз, бирок бизге макулдук бербей атат деп келет. Эми бул мен талашпайм сиз менен. Бул чирип бүткөн мафиянын колунда экендигин мен да билем, сиз да билесиз. Сизге чейинки министрлер да билген, баары билет. Ар бир тоннасынан канчадан отургандан бери билебиз. Бул бүтүп эле калган өлкө бул. Аман эле болсун. Адахан Кимсанбаевич, былтыркы алган көмүрдү бүгүн алып барып кандай орган менен да текшертсеңер, прямой разрез менен электрический станция договор түздү. Туура, азыр чыкпайт ал. Азыр чыкпайт. Мен түшүнөм аны, баарын түшүнөм. Саясатта биринчи жыл эмесмин. Экинчиден, биздин кесиптешибиз берген суроого айтып атасыз, дүйнөлүк банк суунун сатылышын жактырбайт деп атасыз. Мен 95-жылдан бери айтып келем. Жактырбайт деген жокмун. Ошо жөнүндө маселе көтөрүп атат деп атам. Бунун сатылышына макул болуп атышат алар. Америкага барып келиптирсиз, эмне маселе менен бардыңар? Маселе биринчиден жанагы 50 миллиондук кредиттик келишим боюнча силер ратификация өткөрүп бердиңер, 25 миллиону 25 грант боюнча. Экинчи маселе кошумча чакан кестерге финансирование боюнча акчасын 42 миллион ошого бөлүп берди. 35 миллион ошол жана возобновляемый источник электроэнергия деп бөлүп берди Вашингтонго. Сиз ошондо сурадыңызбы? Виктория деген канал бар, чоң дарыя бар. Ошол кайсы өлкөдөн кайсы өлкөгө келет? Ал мага эмне кереги бар анын? Сизге биринчи кезекте кереги бар. Сиз эгер ал жерге сизди жеке сиз деп атканда мен айтып атат дебеңиз, кыргыз делегациясы барып сыра ичип келип эле келгөнгө барбасаңар, сиз ошого кызыгышыңыз керек эле. Виктория дарыясы Канададан Америкага өтүп келет. Адахан Кимсанбаевич, мен баргандын келгендеги келишимим 84 миллион 200 000 доллар акча каражатын алып келдим мен. Угуп келиң, сиз аягына чейин угуп туруң. Ошол Виктория каналын жеткиликтүү кылып суу менен Америкага жеткирип бериш үчүн Америка Канадага жыл сайын акча төлөйт. Бул дүйнөлүк практика. Бизден кесиптеш суроо берди. Сууну ресурс катары карасак болбойбу деген суроого сиз терс жооп бердиңиз. Сиз ошону америкалыктардан сурап келсеңиз, практикада моундай экен деп айта алат болот элеңиз. Бирок аны айта албайсыз. Экинчиси,
Биздин сууну ресурс катарында эмес, керек болсо топтолуп турган көлү менен кошуп өткөрүп берип атабыз биз. Бул Кыргызстан өзүнүн келечегин ойлобой, келечекте эмне болорун таптакыр мындай кайдыгер болгон өлкөгө айланып калдык биз. Сиз айтыңызчы, ошол сырттан ташылып келип аткан көмүрдүн акчасына ички өзүбүздүн резервтерди канчалык деңгээлде көтөрсөк болот? 200 миллион доллар бул жеңил акча эмес. Биз мына 25 миллион кредит алабыз деп, алардын көрүнгөн шарттарына макул болуп баш ийип атабыз. А 200 миллионду жөн эле ыргытып атабыз, күл кылып. Биз кошуна мамлекеттердин көмүр өндүрүүчүлөрүн колдоп берип атабыз. Ал көмүр 400 миң тонна көмүр гүл болуп чыккан жок биринчиден. Экинчиден биздин шаарыбыздын жылуулугун жана электр энергиясын чыгарып берип атат. Ал андын мындай айтканда коэффициент полезного действиясы көп эле. Анан суу боюнча өзүң мен айтып атам, мына азыр процесс мындай, мисалы үчүн товар обмен, убагында мен сага суу берем, сен мага электр энергия бересиң деген буга чейин жок болгон. Азыр мына бүгүнкү күндө Казакстан, Өзбекстан менен ошол маселени көтөрүп атабыз. Мындай болду да азыр, токтоңуз. Ушундай бир жаман адатка түшүп алдыңар да азыр келген жетекчилер. Бизге чейин болгон эмес, бизге чейин суу потоп болуп турган, Кыргызстан өлкөсү болгон эмес, тоолор болгон эмес, гүл гүлдөгөн эмес. Дарактар көгөргөн эмес, чөп чыккан эмес. Мындай бир министр деңгээлиндеги кишисиз. Сиз ошол энергетика министрлигинин тарыхын мындай карап көрүңүз. Кыргызстан жыл сайын 1 миллиард 200 миллион киловатт электр энергиясын Өзбекстан менен Казакстанга сатып келген аксакал. Билбесеңиз билип алың, окуп алың ушуну. Ошону кайсыл акча менен сатып алып келишкен? Эмне шарт менен сатып алып келишкен? Биз айтканбыз. Кышта биз сууну жыйнайбыз. Жазда себеп кышта биз сууну кой беребиз. Эмнеге? Электр энергиясын күчөтүшүбүз керек. Мен Ислам Абдыганиевичке жеке өзүм айтканмын. Эмнеге сууну кой берип атасыңар дегенде, бизде газ давление менен иштейт Токтогул каналы. Токтогул ГЭСи. Сиз ушул тарыхты билип алыңыз министр катарында. Мага чейинки министрлер кандай саясат жүргүзгөн, 15 жыл баштакы министр кандай саясат жүргүзгөн. Азыр келип алып эле айланайын чөп чыккан эмес, гүл гүлдөгөн эмес, өрүк болгон эмес. Азыр биз келдик, ошондон баштап күн чыгып баштады Кыргызстанга. Токтоткула моундай саясатты. Сизди азыр мындан бир 15-20 жыл баштакы сиздин тармакта иштеген жетекчилериңиз да угуп атат. Айтат, аман бол айланайын дейт, аман бол. Ушул кыскача тарыхты билбегенден кийин сиз тармакты кыйратасызбы деген сөздү мен эмес, алар коет. Жооп берейинби? Жооп бересиз. Мына ушул биз 1 миллиард 200 миллион киловатт электр энергияны сатып келгенибиз жыл сайын чындыкпы? Чындыкпы ушул? Фактпы? Сиз бүтүңүз, а мен жооп берейин. Мен сурадым уже. Бизде Кыргызстанда 15 миллиард киловатт саат электр энергия чыгат. Аны сиз жакшы билесиз. Анан Ошонун ичинен 13,5 миллиарды бизге электр энергия сыяктуу колдонулат. Бизде закон, физиканын закону бар. А жерде электр энергия чыккан электр энергия кардарга жеткиргенге чейин жоготууларыбыз бар. Анын ичинде коммерциялык, техникалык жоготуулар бар. Ошол убакта биздин болгон потреблениябыз 10 миллиардтын тегерегинде болчу. Сиз айтып аткан убакта жана сатып аткан убактагы ооба сатчыбыз. 2,4 центтен биз сатчыбыз электр энергия. Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстанга. Бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн колдонгонубуз 16 миллиард 200 миллион киловатт саат болду. Жылдан жылга өсүү болуп атат, Адакан Кимзабаевич. Ал электр энергияны чыгарыш үчүн биздин өзүбүздүн бүгүнкү күнгө иштеп аткан ГЭСтерибиздин полный мощностью ошол 15 миллиардтан ашык чыгара албайт. Мына ушинтип айтыңыз анда. Мен сиздин сурооңузга жооп кылып айтып атам. Мен аны жакшы билем. Кайсы убакта суу аз болгон, кайсы убакта көп болгон. Мен сурабасам ушуну айтпайсыз. Электр энергияны сатканбыз, анын баарын билем. Сиз да жакшы билесиз. Билсеңиз ушинтип айтыңыз. Биз ал мезгилде керек болсо электр энергияны бирөөдөн жалдырап сурап албай эмес. Сиздин сурооңузду күтүп туруп анан жооп берип атам да. Мен сиздин сурооңузга жооп берип атам. Сиз суроо берип атасыз да, уккуңуз келбей атат. Менин сиздин укканды да кичине эметип коюңуз да. Сиз суроо берип атпайсыз. Менин суроома чейинки сиздин баш айландырма жоопторуңуздан улам берип атам ушул суроону. Суу чыккан эмес, гүл гүлдөгөн эмес дегениңизден айтып атам. Биз Кыргызстан электр энергиясын экспортко чыгарып келген өлкөбүз. Экспорт болуп келген. Анан 30 жылдан бери мындай болгон эмес деп. Кече 5 жыл башта эле Кыргызстан экспортер эле. Экинчи чоң маселени айтып атасыз сиз.
Биздин сууну керек болсо алар товар катары тааныбайт деп. Товар катары тааныш үчүн алар менен сүйлөшүш керек. Алар менен сүйлөшүү керек. Биз Казакстанга канча куб суу беребиз? Вегетационный мезгилде. Адахан Кимзамбаевич, сиз бул маселени жакшы билесиз убагында. Бул суу деген бизде илгертен бери каралган. Бул деген Токтогул КЭСинин эмне себептен курулганын да билесиз. Токтогул КЭСи ошол кошуна мамлекеттердин жана пактасын, талааларын өстүрүү үчүн курулган КЭСтин бирден бири. Ошол кезден бери биз деген 1 литр сууну саткан да эмеспиз. Азыркы күндө мен айтып атам, Адахан кичине угуп койсоңуз эми сурооңузга жооп берейин. Азыркы күндө мен айтып атам. Биз азыркы күндө мындай товар обмен деген болгон эмес. Өзүңүз билесиз, андай такыр болгон эмес. Мына азыр ошону биз айтып атабыз. Бүгүн биз силерге суу беребиз жайында, силер бизге кышында электр энергия бергиле деп атабыз. Эмне деп атат алар? Макул болуп атат азыр. Мына бүгүнкү күндө товар обмен, мына азыркы 1-апрелге биз полностью товар обмендин обязательствосы боюнча, контракт боюнча алып бүттүк. 600 миллион киловатт саат электр энергия Казакстандан алдык бүгүнкү күндө. Өзбекстан 250 миллион товар обмен боюнча мына азыр бере баштайт, май айынан баштап бизге. Эмне менен алмашасыз? Суу, ошого жараша суу берип атабыз биз. Анан эмне Чыңгыз Азаматович берген суроого сиз айтып атасыз, андай шарттарга барбайт алар деп. Сатып алганга деп атам мен. Сууну Кандай мен сууга берсем сатып алат. Кандай айырмасы бар? Акча менен сатып алабы же башма-баш болуп алмашабы? Сиз мындай бир суроого Адахан Кимзамбаевич, сиз эми ал маселени билесиз дагы, кайра эле ошол сууну азыр эртең барып сууну сат деген маселе койбосуз. Мен аны кыла албайм. Сизге көрдүңүзбү? Аябай бир эпчил болуп алдыңар да. Мен оозумдан ошол сөз чыктыбы? Жок, сиздин андай сөз чыкпаса да ошону айтып атасыз да. Мазмун ошол болуп атпайбы? Ал сиздин сууну оюңуз. сат деп атасыз. Жок. Адахан Кимзамбаевич, мындай өзүңүздүн немеңизди деле сурасаңыз, сиз суроо берип атасыз да, анан жоопту уккуңуз келбей атат да. Жоопту угуп коюңуз да. Жоогуңуз туура эмес болуп атат. Ошон үчүн мен сизге туура эмес болсо анда туура эмес жооп деп өзүңүзгө кабыл алыңыз. Мен сиздин сурооңузга өзүм мындайча айтканда билгенимдей сизге мындай жооп берип тапшырма атам. берди, барып ошол Мадумаров менен барып айтышып кел деп тапшырма алып келдиңиз. Эч ким айткан эмес, Адахан Кимзамбаевич. Анда угуп туруңуз аягына чейин. Чыдап туруңуз. Мен угуп туруп анан жооп берейинби деп туруп анан жооп берип атам. Чектен чыгып жүгөндү үзүп алган экенсиз. Бүтүн баш айландырма жоопторду берип атасыз. Бир кесиптешке берген суроосуна жок, андайга болбойт, андай мүмкүн эмес, андай каралган эмес. Мен сиздин жалган жоопторуңузду айткандан кийин анан кайра буйдамалап бул жакка өтүп атасыз. 30 жылдан бери ушул суроолорду берип келет. Ушул эле жоопторду берип келет сизге чейинки. Азаматтар дагы ушундай болуп келген. Алардын бүгүн жыты да жок. Эртең сиз да калбайсыз бул жерде. Бирок биз урматтуу кесиптештер, дембедем алып аткан карызыбыз кыргыздын мойнунда калат. Мына кеп ушундай болуп атат. Биз кезинде кыргыз сому долларга карата 8 сом болгон мезгилде алганбыз. Бүгүн мына 90 сом менен төлөп атабыз. Мына сиздин алып аткан карызыңыз дагы бүгүн 87 сомдон болот. Эртең сиз да калбайсыз бул жерде, башка киши да калбайт, бирок кыргыз келечек ошону мүмкүн 130 сом менен төлөп берет. Кеп ушул жөнүндө кетип баратат. Сиз министр катары, өкмөттүн мүчөсү катары келгиле мына 200 миллионду биз ички резервке, ички ресурска иштетели деген сунушту берип көрдүңүзбү? Жок. Жооп берейинби? Суроо бердим, жооп бересиз да. Сиз эгерде бүгүнкү күндө генерацияны көтөрбөсө, кайсы каражаттан алып мен ушу КЭСти реконструкция кылышым керек? Муну 5 президент 5 тең ушуну айтып кеткен. 5 тең. Мен эмне кылышым керек? Тарифти көтөрүшүм керек. Бакиев ошону 65 тыйынга көтөрөм деп койгондо дат дүйнө оодарылып, опол-топол түшүп, 65 тыйындан 70 тыйындан төлөйт экенбиз деп куулган. Бүгүн силер канчага чыгарып атасыңар? 2 сом 50 тыйынга чейин чыгарып атасыңар. Коркутуп, үркүтүп, бүтүндөй бүт баарын камайм, жоготом, житкирем. Ойлонгон кыргыздардын баарын Кыргызстандан кууп чыгып, калгандарын түрмөгө салып, мына ушул деңгээлге алып келдиңер. Мына ошол мезгилде дагы реконструкция кылбасак болбойт, 70 тыйынга көтөрбөсөк болбойт дегенде эл толкунданып көтөрүлүп чыккан. Эртең 1 майдан баштап канча болот бизде? 1 сом болот. Ай азамат.
Ал канча киловаттка чейин? 200 киловаттка чейин. Андан ашса канча болот? 2,6 тыйын болот. Мурда эле 2,6 тыйын болчу. Ассалому алейкум, мына Кыргызстандын эли. Кыргызстандын эли ушул куттуу болсун. 1 май эмгекчилер майрамы менен кызуу куттуктайм. Бар болгула. Адахан Кимсанбаевич, сиз жакшы эмелерди көтөрүп атасыз, маселелерди. Мага бир мындайча айтканда бир предложение айтыңызчы. Муну албай эле акчаны эмне кылалы? Генерация көтөрүш үчүн эмне кылалы? Ошону айтыңызчы. Бардык жерде биз азыр 1 метр алюминий проводду чыгарбасак, ошонун баарын сатып алып атабыз. Сиз жолун айтып бериңизчи, болуптур. Биз туура эмес кылып атырбыз. Сиз жолун айтыңыз, мына мо жол менен баргыла, ушу менен силер эч кимден акча албай, өзүбүздүн ички резерв менен реконструкция кылып аласыңар деп айткылачы. Биринчи азыраак уурдаш керек. Экинчиси эффективдүү жумушту сунушташ керек. Эффективдүү. Бул кандай болот? Бизде электр энергиясына көптөгөн тармактарды өткөрүүгө туура келет. Электр тармагына өткөрүүгө. Экологиялык жактан ушул багытка барышыбыз керек. Биз башка жактан чыгашаларды азайтыбыз керек дагы. Электр энергия тармагыны бул стратегиялык объект деп эчен жылдан бери айтып келе жатабыз. Мына менчикке берип жиберип, аябагандай катты. Эмне үчүн киреше алышат алар? Эмне үчүн өкмөткө келсе эле киреше албай калат? Мына бөлүштүрүү түйүндөрү. Эмне үчүн алар киреше менен чыгат дагы, мамлекеттик болсо эле кирешеси жок болуп калат. Аскар Акаевич ушуну холдинг түзүп аткан кезде айткан. Менден күчтүү, менден аксакал, менден улуу депутаттар айткан. Сиз электр энергия тармагын талкалаган алып келетасыз деп. Ошондо да сизге окшогон азаматтар чыгып айткан. Анда сунуш бергиле. Сунуш бергенбиз биз. Мамлекеттик калып калсын. Ошондо Англия, эгер тарыхты билген болсоңуз, электр энергия тармагын Тэтчер бүтүндөй кайра менчик алып аткан, мамлекеттик менчик алып аткан. А биздикилер тескерисинче талкалоо жолуна түшкөн. Билим берүү тармагы да, саламаттык сактоо тармагы да, энергетика тармагы да талкалангандан талкаланып отуруп ушул кейипти кийдик. Анда дагы экинчи Швейцария болобуз дегенбиз. Анда дагы Мадумаровду жек көргөнсүңөр. Бузуку элди башка жака буруп атат, туура эмес маалымат берип атат деп. Бүгүн ошол кейипти кийип отурабыз. Ошондон гана эскертип койдум, урматтуу кесиптештер. Ар бир комитетибиздин жыйыны карыз алмай. Эми ушуну токтотушубуз керек, ушу практиканы. Рахмат, урматтуу депутаттар. Аталган маселе боюнча бардыгыбыз кенен талкууладык. Бул жерде Талайбек Өмүкеевич министр өзүнүн көз карашын, биздин урматтуу коллегабыз Адахан Кимсанбаевич дагы өз пикирин айтты. Эми урматтуу депутаттар, энергетика тармагын чынында айтыш керек. Бүгүнкү күн акыбалы биз билип тургандай оор. Биз аталган тармакты мүмкүн болушунча колдоп, тиешелүү айткан келишимдерди ратификациялап колдоп келе жатабыз. Биринчи окууда урматтуу коллегалар Лебединовканы колдоп бердик. Азыр бул жерде кемс, бул жерде 3 миллион грант боюнча гана сөз кетип атат. Ушул 3 миллион грантты урматтуу депутаттар, макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар, макул деген депутаттар колдоп бериңиздер. Макул? Суроону берсем болобу? Чыңгыз Азаматович, эми мен добушка койдум, сиз мен жешпей процедурный айтыңыз. Талбек Өмүкеевич, айтсаңызчы, эл аралык арал фондунда катышып атабызбы? Бизби? Ооба. Мүчө катары катышып атабызбы? Мүчө катары катышабыз биз. Бул чечим качан кабыл алынды? Ошону айта албайт экенмин, мен сизге билип айтып коеюн. Жок. Бүгүндө Мен билишимче бир нече жыл мурун биз мүчөлүгүбүздү токтоттук. Убактылуу. Азыр болсо кайрадан? Азыр кайра көтөрүп атышат. Мына бүгүн биздин представителибиз. Расмий түрдө катышып атабызбы? Ооба, бүгүн биздин представителибиз ошол эмеде жүрөт. Командировкада ошол полностью Орто Азия, Туркменистан, Тажикстан боюнча. Демек биздин өкүлүбүз расмий түрдө катышып атат. Ооба. Жыйындарда. Чечим кабыл албайт. Анда айтсаңызчы, эмнеге биздин өкүлүбүз Кыргызстандын кызыкчылыктарын коргобой макулдугу берип атат? Акыркы соңку чечим боюнча МФСАнын алкагында чечим Кыргызстандын кызыкчылыктарына жараша эмес менимче. Себеби квота азайтты Кыргызстанга
калтыра турган суунун көлөмү. Эмнеге биз ушундай кадамдарга барып атабыз? Кыргызстанда 100%дан мурда болгон максимум 1-2-3% эле бар эле. Азыр болсо ошондон биз баш тартып атабыз. Эмнеге биздин өлкөбүз ушундай эме коргоо элеми жүрөт? Кыргызстандын кызыкчылыгын сактабайт дегенде мен алысмын. Биз Акыркы соңку чечим билесизби кандай болду? Квотаны боюнча айтыңызчы анда, эгер ушундай эме сиз каршысыз. Эгер четке калган деп айтып атасыз. Мен айтып атам, биз убактылуу бүгүнкү күндө катышып атабыз. Биз бүт баары тең биздин Кыргызстандын кызыкчылыгы биринчи очередте каралат. Жок, убактылуу же туруктуу түрдө катышса, анда биздин расмий түрдө ошол жакта отурса, анда сакташы керек, коргош керек биздин кызыкчылыктарыбыз. Расмий түрдө мен дарегеме, биздин комитетибизге, анда мүчөлөрүбүзгө баардыгына кат жазсаңызчы, МФСнын алкагында болгон акыркы 30 жыл ичинде квота жазсаңызчы, акыркы чечим боюнча бизге жөнөтүңүз. Баарыбыз карап көрөлү кандай болду. Макул. Рахмат. Рахмат. Аталган урматтуу депутаттар мыйзам боюнча биринчи окууда колдоп бердик. Эми аталган маселени 3 окууда деп суранып атышат, бирок тиешелүү фракциянын чечимдери болсо, биз 3 окууда колдоп берүүгө даярбыз. Андан кийин бул жерде урматтуу министр мырза, жогоруда мен айткан коллегаларымдын дагы бир нечесине мен кошулам. Бул ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо. Ал көмүр өндүрөбү, акылдуу счетчик өндүрөбү, деги эле ушул электр тармагындагы керектүү буюмдарды биздин ата мекендик өндүрүшчүлөргө Талайбек Өмүкеевич ошого басым жасооңузду мен мына комитеттин төрагасы мына биздин коллегалар ошого басым жасооңузду биз сизден талап кылабыз. Ошого сиз дагы болгон күч аракетиңизди жумшасаңыз. Сөзсүз түрдө биз ошол болгон мисал алсак, бүгүнкү күндө бул эле эмес, гидроэлектростанция кургандага дагы ата мекендик компанияларды киргизгенге аракет кылып атабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган маселени карап өттүк. Урматтуу коллегалар, кийинки маселе биздин коллегабыз Шайлебек Карыбекович Россия Федерациясынын өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы 2013 жылы түзүлгөн Кыргыз Республикасынын аймагында жаратылыш газын ташуу, бөлүштүрүү жана сатуу чөйрөсүнө кызматташуу жөнүндө макулдашуунун алкагында Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген компаниясынын Кыргыз Республикасындагы газ менен жабдуу тармагында иши жөнүндө маалымат угуу болуп бекитилди. Шайлебек Карыбекович, сиз кыска маалымат берип койсоңуз. Талайбек Өмүкеевич, Рахмат, урматтуу маселе боюнча дагы сиз азыр маалыматтан кийин толук жооп берип койгонго даяр болсоңуз. Шайлебек Карыбекович. Чоң рахмат, Улан Бердиевич. Урматтуу депутаттар, бул жерде кыскача эле баягы Бишкектеги иш смогтун алдын алуу боюнча биз палатада да караганбыз. Андан кийин мына улуг айлар башталып кетти, бул кечигип кетти. Бул атайын комитетте да каралып атат. Бирок Россия Федерациясы менен Кыргыз өкмөтүнүн аралыгында ушул газдаштыруу боюнча тездетүү үчүн алар бүгүнкү күндө сметаны карап атат. Биздин чечимибизди берип туруп, бир айдан кийин мына 28 майда ушул чечимди биз ушул комитет кайра контролдук алабыз да. Азыр биз бул чечимде Бишкек шаарында мына Төкөлдөш, Аларча, Бакай Ата, Актилек, Турбаза, Акбосого, Дордой, Дачный, Калысордо, Акбата, Энесай конуштарын ушул жака киргиздик. Себеби кече элдер менен жолугушууга барганда ушул конуштар калып кеткен экен. Бул чечимди Газпромго азыр биз тапшырма берсек, алар ушул конкреттүү конуштардын аталышын киргизип койбосок чечимге карабай калып атат да. Ушул максатта сиздерден суранам, ушул чечимди колдоп берип койсоңуздар, анан бул чечимдин аткарылышын кийин комитет өзүбүз көзөмөлдөй берет элек. Негизинен, урматтуу депутаттар, ушул конуштарды газдаштырганга милдеттендирбесек Газпромду, азыр ар түрдүү нерселерди жагып, дагы эртең аба май болуп жатып калгыдай да. Бул чечимсиз Газпром мындай мыйзамдуу түрдө иштерди алып барганга кечеңдеп жатат. Суранам, комитеттин чечим чыгарып берип койсок. Рахмат. Негизги чоң талкуу баягы палатада болбодубу? Рахмат. Парламенттечи. Бул жерде эми урматтуу депутаттар өзүңүздөр колдоп беришиңизди суранам. Комитеттин гана чечим чыгаруу боюнча ал жерде комитеттин чечими сиздерде таркатылып берилген. Айбек Жапарович, сөз сизге. Рахмат. Ушул чечимге мен да сунушум бар да. Өзүңөр билесиңер, бул эми смог боюнча болгон.
Бирок биз Кыргыз газ берип жатканда алардын биз келишимибиз болгон да. Ошо келишим канчалык деңгээлде аткарылды, ошол боюнча да бир пунктты киргизип коелу. Жана ошондой эле Бишкек Ош шаарларында шаарга караган айылдарга чейин тартып беребиз деген алардын милдеттери бар эле да. Ошолорду так аткарбай койду. Ошого байланыштуу Ош шаарына караган бардык айылдарды киргизели. Ошолор да кирсин, газдаштырылсын. Себеби милдеттенме алган. Биздин договорубуз да бар. Ошону да комитет чечимине кошуп койсок деп мен суранып кетет элем. Ош шаарында мисалы 10 адыр боюнча, 1 адыр боюнча, Төлөйкөн, Жапалак боюнча Ош шаарына караган бардык айылдарды киргизүү боюнча менин сунушум. Ушул чечимге комитет чечимине киргизип койсок. Рахмат. Жапарович, аны сунушуңузду жазуу түрүндө да берип Мен койсоңуз. жазуу түрүндө да берем. Кийинки сөз Лейла Хиянна да. Я поддерживаю это решение и тоже в дополнение бы хотелось попросить, если можно, чтобы «Газпром» дал возможность тем газифицированным районам, уже где население не может, ввиду того, что очень дальнее расстояние от магистрали до точки в доме довести, изыскать какие-то возможности в рассрочку или дать возможность завести газ от магистрали до печки. Очень много домов, где проведены населенных пунктов, но люди не могут завести из-за дороговизны. Урматтуу төрага, кошумчада туура айтасыздар. Мен эмне үчүн буларды конуштардын атын аталыштан бери киргиздирип атам комитетте. Себеби дегенде мындан караңыз, Кузнечный крепость дегенди киргизип койбосок, шаардын как ортосунда жайланышкан. 30 жылдан бери Кузнечный крепость 2 гектар жерди шаардын бийлиги дагы министр Маданият министрлиги дагы ээликке алган эмес. Бирок Кузнечный крепостьте газ дагы суу да жок. Шаардын ортосунда жайланышкан. Ошол себептен аттарын атап туруп, тапшырма берип койсок, бул милдеттендирилип калат эле деген маселе. Рахмат, Чингиз Азаматович. Рахмат. Негизи демилге өтө өзүктүү менимче. Бирок ушул жерде жазылган тизме катары кайсы жерде газификацияны өткөрүш керек деп толук тизме эмес окшойт. Себеби өз убагында Кыргызгаз Газпромго өткөрүп атканда $1. $1 негизинде тиги тарап өз моюнуна алып атканда милдеттемелерди аталып атканда 60%га чейин газификацияны өткөрөт деп республика боюнча сөз болду. Анан кийин бул келишим канча пайызга чейин өткөрүлдү, аткарылды. Эме анда тийиштүү пункту жазбайлыбы? Бизге толук маалымат берсинчи. Республика боюнча кайсы жерде өткөрүштү, кайсы жерде аткарылды, кайсы жерде биз күтүп атабыз. Ушул баарын маалымат берсинчи бизге. Өтө маанилүү менимче. Рахмат. Талайбек Өмкеевич сөз сурап атат. Талайбек Өмкеевич. Биз министрликте колдойт элек бул чечимди. Анткени өзүңөр билесиңер, кыш келгенде эле бүт нагрузканын баары электроэнергия жетип атат да. Биз да муну контролдобуз. Өткөндө воскресенье күнү заместитель министра, как раз председатель совет директоров Маркелов менен Газпромдо жолукканбыз. Бул маселелерди көтөргөнбүз. Бул чечимди энергетика министрлиги колдойбуз. Шайлоо Карбекович. Урматтуу төрага, ушуну баягы көп саясатташтырбай, алар милдеттерини аткарганга милдеттүү. Чечимди колдоп берип койсок, 28 майда талап кылып алабыз. Себеби дегенде кече жолугушууга барганда Газпром жардамчысы барды. Арзымат деген мырза. Ошол жерде туруп да жооп берди. Чечимдер болсо, ошо негизинде смета менен иш алып барганга даярбыз деп. Анан өткөндө сессияда кандай иштер кылынганы, канча 1000 километрлерге тарткандарын айтышты. Биз бул талапты коюудан кайта элекпиз. Мен айтайын деген шаардын тегерегинде конуштарды милдеттендирип койбосок, эртең ушинтип отуруп да 3 ай өткөндөн кийин дагы смог башталганда элдин баарынын өпкөсүн кагып алгандай болуп турушат да. Ошого убакыттан кызганып атабыз. Тез чечим берип колуна карматышыбыз керек болуп атат. Аткарыңыздар депчи. Рахмат. Рахмат. Улан Болотбекович.
Рахмат, Улан Бердібаевич, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Шайлоо Карыкович, колдойбуз. Мен сизге сунушум Лейла Хиянова туурайыңыз айтты да. Азыр Газпром көчөргө чейин тартып келди газды. Бирок үйгө кирип бербейт. Кирискенде билесиздер, газ колдонулган печке кымбат. Тартып келген менен натыйжа жок. Ала алышпайт жаңы болсолар. Ошол жагын бир карап берсе, билеттирсек кандай болот? Ошону урматтуу депутаттар уруксат берсеңиздер, азыр добуш бергенден кийин сиздер менен биргеликте мына чечимди жакшынакай кылып иштеп, ал жерге ушул жердеги коллегаларыбыз айткан сунуштардын баардыгын киргизип, министр менен биргеликте андан ошол чечимди кол коюп аткарууга жөнөтсөк. Макулсуздарбы? Анда урматтуу депутаттар, бул жерде бөлүм башчы сиз эске алып койсоңуз, бул жерде биз буга чейин кандай иштер аткарылды, кандай иштер аткарылыш керек эле жана кандай иштер келечекте аткарылат. Ошол боюнча биздин депутаттарга толук маалыматты ошол 28 майга чейин алып берүүңүздөрдү мен сиздерден талап кыламын. Анда урматтуу депутаттар, бул жерде чечим бар, бирок бул чечим толуктуу өзгөртүүлөр киргизилет. Ошону эске алуу менен макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, буга чейинки каралган маселеге чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, бул жерде жогоруда биз добуш бердик элек, 5 маселени бир карайбыз деп, бул тышкы иштер министрлигине байланыштуу маселе. Стенограмма үчүн, урматтуу коллегалар, мен окуп айтып берип коеюн. Биринчи, 2023 жылдын 27 январында Бишкек шаарында кол коюлган 2026 жылдын 3 октябрындагы жарандардын өз ара барып келүүлөрдү жөнүндө Кыргыз Республикасы өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын долбоору биринчи окууга киргизилет, бирок 3 окууга кароого мүмкүнчүлүк бар, себеби дегенде 5 фракциянын макулдугу бар. Кийинки маселе 2022 жылдын 23 сентябрында Нью-Йорк шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы министрлер кабинети менен Мальдив Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы визалык талаптардан өз ара бошотуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору, аталган мыйзам долбоору дагы биринчи окууга киргизилет, бирок көпчүлүк 5 фракциянын чечими бар, 3 окууга кароого мүмкүнчүлүк бар. Кийинки үчүнчү маселе 2022 жылдын 21 июнунда Манама шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Бахрейн королдугунун өкмөтүнүн ортосундагы дипломатиялык кызматтык жана атайын паспорттардын ээлерин визалык талаптардан бошотуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет, 3 окууга кабыл алууга мүмкүнчүлүк бар, тиешелүү көпчүлүк фракциянын чечимдери бар. Төртүнчү маселе 2022 жылдын 22 сентябрында Нью-Йорк шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Ливан Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда дипломатиялык кызматтык жана атайын паспорттун ээлерин визалык талаптардан өз ара бошотуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет, 3 окууга кабыл алууга мүмкүнчүлүк бар, себеби дегенде 5 фракциянын көпчүлүк фракциянын чечимдери бар. Жана 5-чи маселе, так ушундай эле маселе, бул 2017 жылдын 17 январындагы Кыргыз Республикасы өкмөтү менен Бириккен Араб Эмираттарынын өкмөтүнүн ортосундагы дипломатиялык паспорттун ээлери үчүн визалык талаптарды өз ара жокко чыгаруу жөнүндө өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги менен Бириккен Араб Эмираттарынын тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министрлигинин ортосундагы ноталар менен алмашуу аркылуу киргизилген өзгөртүүлөрдү ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Аталган мыйзам долбоору боюнча дагы 3 окууга кароого мүмкүнчүлүк бар, 5 көпчүлүк фракциянын чечимдери бар. Демилгечи министрлер кабинети баяндоо үчүн сөз Имангазиев Алмаз Кулубековичке берилет. Алмаз Кулубекович келип, ушул 5 аталган маселе боюнча баяндама кылсаңыз болот. Урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар, биринчиден тышкы иштер министрликке 5-күнү сиздерден кат түшкөн. Биздин министр өзү катышып берсин деп, бирок тилекке каршы Жээнбек Молдоканович Кулубаев азыркы учурда Америка Кошмо Штаттарынын
мамлекет катчысынын жардамчысы менен Дональд Лу менен кезигүүдө. Ошого байланыштуу бул киши бизге силердин жыйынга келе албай калды. Уруксат берсеңиздер, ошо биздин министрдин ордунан мен ошо баяндаманы айтып берсем, уруксат берсеңиздер. Урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар. Азыр процедураны. Улан Бердибаевич, көп баяндама көп болуп кетет. Колубузда бар да. Бул бизге керектүү мыйзамдар да. Анда сунуштарда урматтуу депутаттар, аталган маселе менен баарыбыз тааныштык. Суроо жооп эле өтөйлү деп. Бул стандарттуу келишим. Чыңгыз Азаматович биринчи суранды эле. Чыңгыз Азаматович. Рахмат урматтууга. Негизи бул стандарттуу, сиз айтканыңыздай стандарттуу келишимдер башка мамлекеттер менен негизи бир нече паспорттардын түрлөрүнө ээ болгон жарандарыбызга кандайдыр бир илгерилтүү болот, барып келсе болот. Визасыз режими киргизилет, ошондуктан жалан артыкчылыктар менимче. Ошондуктан колдоп берүүгө суранам. Рахмат. Рахмат, Адахан Кисанбаевич. Колдоого татыктуу документтер, бирок бир суроо баягы министрдин өзү келсин деген маселе болгондо, эгер кыргыз мамлекети өзүн өзү сыйлап башка элке менен тең ата сүйлөшөбүз деген болсо, башка өлкөнүн тышкы иштер министринин жардамчысы келгенде элпилдеп ошонун алдында турбай, мени парламент чакырды эле, 1 сааттан кийин жолугабыз деп койсо эч нерсе болбойт. Эгер аны шылтоого тарайып атсаңыз, ал башка маселе. Сиз дипломатсыз, туурабы? Мына биз чет өлкөлөргө барганда жөнөкөй парламенттин депутаттары биздин министрлерди сааттап тургузуп коет. Билесизби шуну? Ыңгайсыз сезип, ары бери чуркап каласыңар, элчилер. Туура да ушул. Биздикилер бөтөн жактан келиптир десе эле бүттү. Сандыктагы кийимин кийип алып аэропортто турат, какайып. Дональд Лу ал кыргызга тааныш эле киши ал. Эчен жылдар кыргыз деле болуп калган, кыргызчаны деле жакшы билет, түшүнөт. Мени парламентке чакырды эле десе, 1 саат олтуруп турат. Бул жөнөкөй эле каалоо. Шылтоо издебегиле. Экинчиси. Мына Өзбекстан менен болгон келишимде 5-чи кагаз кирип атат. Кыргызстанга кайра кайтып кетүү жөнүндөгү күбөлүк дейт. Ал кандай күбөлүк? Ким берет аны? Кайра кайтуу күбөлүк бул элчиликтер берет. Эгерде паспорттарын жоготсо, эгерде Өзбекстан жаранын өзүнүн паспортун жоготуп калса, ал Өзбекстан өзүнүн элчилигине кайрылып туруп, ошол күбөлүктү алганга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле биздин жарандар биздин элчиликке кайрылып туруп, ошол күбөлүктү кайтууга мүмкүнчүлүгү бар. Жок, бул башка маселе. Бир өлкөлөргө баратканда кайра чыгып кетем деп убада алат. Туура? Кайра чыгып кетем деп. Мына ушул документ. Кыргызчасын түшүнбөй калсаңыз, орусча айтып берейин. Свидетельство на возвращение в Кыргызскую республику. Бул эмне? Даган Кимсанбаевич, мен сизге да бир жолу кайталап кетет элем. Бул деген эгерде биздин жараныбыз Өзбекстан жеринде өзүнүн паспортун жоготсо, паспортсуз чыга албайт да Өзбекстандан. Ошон үчүн биздин жараныбыз биздин элчиликке кайрылып туруп, биздин күбөлүгүн алат. Кыргызстандын күбөлүгүн Кыргызстанга кайтканга. Анда бул документ башкача аталыш керек. Анда башкача аталыш керек. Ал могул келишимдин протоколдун ичинде болуш керек. Эгерде жаран теге же бул өлкөнүн аймагында жүргөн кезинде паспорту жоголуп кетсе, ошол жерден алган күбөлүк жарактуу деп эсептелет деп, ал өзүнчө бир берене менен кириш керек. А монол свидетельство на возвращение в Кыргызскую республику деген бул жарандын кайра Кыргызстанга кайтам деген күбөлүк болуп, түшүнүктө ушундай болуп калат. Укуктук жактан түшүнүктө ушундай болуп калат. Сиздер дипломатиялык түшүнүк менен жазсаңыздар ушундай болушу мүмкүн. Бирок биз кээ бир өлкөлөргө чыгып атканда биздин жарандар мен мөөнөтүм бүткөндө өз элиме чыгып кетем деп кол коюп атпайбы? Мына ушул документти түшүнүп калышы мүмкүн. Макулсузбу? Ооба, бирок негизи могул кайтуу боюнча ар бир өлкөнүн өзүнүн ички жоболору бар, өкмөт менен бекитилген. Ошол жерде бүт эрежелер жазылган. Эгер турмушта ушундай колдонуп жүргөн болсоңор, маселе жок. Экинчи суроо. Ушул 1 жылдын ичинде Өзбекстандын Кыргызстанга канча жараны кирди? Кыргызстандын Өзбекстанга канча жараны барды?
2021 жылы Өзбекстандын жарандары 2.304.000 кирди, кайра чыгып кеткен 2.318.000 кирип чыгып турат да күнүмдүк негизиндечи. 21 жылы. 21 жыл. 22 жыл. 22 жылы 1 январдан баштап 31 октябрга чейин 2022 жылы 3.446.000 кирди, 3.441.000 чыкты. Эми караңыз. Ортодо чыкпай калгандар канча болду? Божомолдогондо 5.000ге жакын. Өзбекстандын статистикалык комитетинин расмий түрдө берген маалыматына караганда, бир жылда 224.000 Өзбекстандын жараны туруктуу Кыргызстанга жашоого өтүп кетти деп берди. Бул Өзбекстандын расмий статистикалык кызматы. Силерде эмне эсеп кысап башкача жүрөбү? Адахан Кимсанбаевич, бул маалыматты биз чек ара кызматтан алынган маалымат. Өткөндө мен эки документти карадым. Чек ара кызматында маалымат башка, Кыргыз статистика кызматында башка. Экөөнүн айырмачылыгы 100.000 деп киши саналат. Ошондон улам мен таянып аткан булагым Өзбекстандын эсеп кысап кызматы болуп атат. Аларды билесиз, бир тоого өтсө дагы эсебин чыгарат, бир жумуртка болсо дагы эсебин чыгарат. Бизде эмес. Ошону кандай түшүнсөк болот? 224.000 жаран туруктуу жашоого көчүп кетти деген маалымат. Адахан Кимсанбаевич, мен сизге түшүндүрүп берүүгө аракет кылайм. Ооба, бул көйгөй маселе бар бүгүнкү күндө. Себеп эки өлкөнүн ортосунда келишим бар. Ошо келишим негизинде өзбек жарандар жана биздин жарандар 60 күнгө чейин визасыз кире алат. Анан кирип 60 күнгө чейин жүрүп туруп, жанагы орусча айтканда визарам болуп атпайбы? 60 күн бүткөндөн кийин кайра чыгып туруп, кайра кирип атышат. Ошого байланыштуу бул көйгөй маселени Тышкы иштер министрлиги башка кызыктар ведомстволор менен иштеп чыгып, жакын арада сизге тийиштүү мыйзам долбоорду киргизебиз. Бул эми жанакы башка өлкөлөргө окшош, бул мировая дүйнөлүк практикадай бул 60-120 күндөгү чекти коебуз. Ошо негизинде биз деген статистика бизде оңолот да. Алмаз мырза, 60 күн деп чектей албайсыңар, жакында эле 90 күн деп кайра добуш бердик. 90 күнгө чейин узартабыз деп. Азыр 120 күн деп дагы бир сунуш келет. Мен айтып аткан маселе башка. Мен айтып аткан алардын берген маалыматы боюнча туруктуу жашоого. Себеп аларда өлкө бар, аларда мамлекет бар, аларда бийлик бар, алар эсеп кысап жүргүзөт. Алар Кыргызстанга чыгып бараткан мезгилинде жазат. Чыгып баруудан максаты деген жерге туруктуу жашоо үчүн көчүп баратам деп толтурат. Мына ушул туруктуу жашоо үчүн көчүп баратам дегендердин саны 200.000ден ашты бир жылда. Ушуга кандай баа берсек болот деп сурап атам мен. Алар мен барып иштеп кайра келем, же бадыраң сатып, же алма сатып кайра келем деп жазбайт. Туруктуу кетип баратам деп жазат. Туруш керек, келгенден кийин ала берет. Эми мен мындай, эгерде кайсы бир массалык маалымат каражаты таратса, мен сиздей ой жүгүртөт элем. Мен дагы айтып атам, мамлекеттик кызмат, Өзбек статистика комитети чыгарып атат бул маалыматты. Ошондон улам айтып атам. Биз дагы билебиз, кайсы маалыматка таянсак болот, кайсы маалымат фейк, кайсы маалымат ишенимге татыбайт дегендей. Билебиз документтердин, маалыматтардын баркын. Ошондон сурап атам сизден. Сиз ошо Тышкы иштер министрлигинде министрдин орун басары катарында Алмаз мырза, ушуга кызыгып көрдүңүзбү ушул маалыматка канчалык даражада шайкеш келет? Эгерде ошол шайкеш келбесе, сиздер тарабынан кайсы бир деңгээлде элчиликти чакырып, бир кандайдыр бир мамиле болуш керек да, реакция болуш керек да. Чоң рахмат, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Бул негизинде Тышкы иштер министрлик негизи чет өлкө жарандардын кириш чыгыш, биякта туруш, ошол эле өзбек жарандарынын маселесин биз талдоо жумуштарды тынымсыз жүргүзүп атабыз.
ошол эле кезде мен ойлоп атам биздин кесиптештер санарип министрлик алар жооптуу чет өлкө жарандарды бияка каттоо болуп турганга балким алар дагы бизге бир маалыматты береби деп ой кетип атат да. Акырында мына бардык мамлекеттер менен мамилени бекемдешибиз керек, андан эч кандай маселе жок. Кезинде ушул чек ара ачылды дегенде мен айттым эле да, биздин жарандар ал чек ара ачылса калпагыңды көккө ыргытпа. Пайдасына караганда зыяны көбүрөөк болот. Биздин Бишкектин тегерегиндеки, Оштун тегерегиндеки курган күнөсканалардын, биздин дыйкандардын баары банкротко учурайт десем, мен аябай катуу тепкиге алышкан. Чек ара ачылса да жакпайт. Эмне жагат бул кишиге өзү негизи деп. Мына Жээнбеков ачты эле ачты, кетти эле кетти. Мына сен ачкандан не пайда тиет? Бизде биз өз улуттук кызыкчылыгыбызды көздөгөн өлкө болушубуз керекпиз. Анан тигилер дарбазасын ачып атат деп эле биз ачып атканыбыз жакшы эмес. Себеп биздин дыйкандар аларга атаандаштык жасай албайт. Сиз элчисиз. Караңыз. Швейцария күздө 3 айга каттуу режим киргизет Франция менен. Экөөнүн ортосундагы алака. 3 айга эле киргизет. Билесизби эмне үчүн? Билесиз да? Эмне үчүн? Баракелде, азамат айланайын. Азамат бар экен го ушундай ой жүгүрткөн биздин жигиттер. Биз өз дыйкандарыбыздын кызыкчылыгын көздөгөн учурда бир аз иликтеп карап көрүшүбүз керек. Өлкө менен айырмасы болот, сөзсүз түрдө болот. Мына өткөндө биздин кесиптештерге суроо бериптир. Биз дыйкан катарында кезинде жанакы 3 депутат сырттан келген унга бажы төлөмдөрүн төлөбөй киргизет деп баягы унпуруштар, мукамалдар деп коебуз го. Ошолор киргизгендин натыйжасында биз Кыргызстанда буудай өндүрүүчүлөрдү тап катарында жок кылганбыз. Биз 1,1 миллион тонна буудай өндүрүп аткан мамлекет 400 000 тонна да өндүрө албай калганбыз. Бул коопсуздук маселеси. Бул азык-түлүк коопсуздук маселеси. Натыйжада бүтүндөй биздин бүгүнкү жеп аткан ун Казакстан менен Россияга көз каранды болуп калдык. Ошол 3 тегирменчинин кесепетинен ушул иш болгон. Макулсузбу ушундайга? Силер үнүңөрдү чыгарбайт экенсиңер да, стенограммага түшпөйт, башыңарды ийкей берет экенсиңер, макулмун деп аябай үйрөнүпсүңөр да. Сиз микрофонго айтсаңыз, макул болсоңуз макул, макул болбосоңуз болбоңуз. Сиз мындай эңкей башыңыздын эңкейип атканын ал стенограммага түшпөйт. Туура маалымат туура көтөрүп атасыз, Адам Хаким Сабаевич. Эске алып иштейбиз ал негизинде. Негизи мына 5 мамлекет менен ушундай жолго барганыбыз жакшы, бирок кыргыз жарандарынын кызыкчылыгын колдойт деген үмүт менен биз бул маселени колдойбуз. Рахмат. Рахмат.